менен сүйүктүү достор. Көптөн күткөн мектеп мезгили келип, Баластан интерактив журналы дагы сиздер менен кайрадан көрүшүп жатканга абдан кубанычта достор. Биз ушул саныбызда баарыбыз жакшы көрүп, баардыгы чоң кичинесине карабай жакшы көрүп ойногон спиннер аттуу оюнчукту мындай кагаздан жасаганды үйрөнөбүз. Бул эң оңой, ошондуктан баарыбыз чогуу жасайлы, келгиле достор. Алгач эле бизге момундай эки кичинекей 4 бурчтуу кагаз керек болот. Ал кагаз кичинекей болушу аябай абзел экен, анткени колубузга батпай мындай кичинекей болуп туруш керек. Ошондуктан 15 сантиметр, 4 тарабы 15 сантиметр болуш керек. Келгиле анда эмесе баштайлы. Алгач эле кагазды ортосунан бүктөп алабыз. Мындай ачасыңар дагы. Кайра ушул ортосуна эки четки бурчтарды түз алып келебиз. Мындай. Анан мындай. Ошондо мындай кагаз болот. Экөөнү тең ушундай кылып бүктөп алабыз. Эки кагаз тең момундай болду. Эми бир кагазды алып, эң бурчун бияка кичинекей 3 бурчтук кылып моминтип алып келебиз. Ылдый жагын дагы дал ошондой кылабыз, бирок терс жагына бүктөйбүз. Мындай кылып. Мындай бүктөдүк. Эми экинчисин алабыз. Ошондо момундай болгондо кагаз экинчисин мындай кылып бияка бүктөйбүз, ошондой эле 3 бурчтук. Бирок могу 2-3 бурчтук бири-бирине моминтип карап туруш керек. Ылдый кылсын болсо, кайра бияка терс жагына бүктөйбүз. Ошондо момундай болуш керек. Эми болсо 3 бурчтукту ылдый бүктөп, мындай ылдый бүктөп, чоң, мындан да чоң 3 бурчтук чыгарабыз. Мына. Ошондо бизде мына момундай форма пайда болду. Ошондо мынтип ачасыңар, мындай бүктөйсүңөр. Кандай десек, Z тамгасына бир аз окшошту. Калаган мондай форма болду. Экинчисин дагы дал ошол эле жол менен жасайбыз. Мындай. Мына эки кагазыбыз тең даяр болду. Эми экөөнү бириктиришибиз керек. Бир кагазды мындай бүктөлгөн жерлерин бетине алабыз дагы. Бул жагын болсо мындай тарабын каратабыз. Ошондо мындай плюс знака окшош, белгиге, плюс белгисине окшошкон мындай нерсе болуш керек. Эми акырын өйдөдө турган 3 бурчтукту алып келип, кичинекей могу жерге киргизебиз. Ошондо экөөнү тең ошентип киргизебиз. Катуураак бүктөйсүңөр, анткени кагаз калың. Анан катуураак бүктөсөңөр кыйшык болуп калат. Мындай болду. Эми болсо бияк тарабын дал ошол эле жол менен мындай киргизип чыгабыз. Жакшы кирбесе, кагазды мындай ачып койсоңуздар болот. Мына достор. Бизде момундай спиннер өңдөнгөн, ар кандай түстөрдөн алсаңар болот кагаздын. Спиннер өңдөнгөн кагаз пайда болду, нерсе пайда болду. Мына менде мондай даяры бар. Кармагычын болсо ар кандай нерселерден жасасаңар болот. Мисалы, калем саптын ичиндеги нерсесин алып кесип, анан четинен дагы кагаздар менен чаптап койсоңор болот. Мен болсо эң оңой жолун алдым.
мондай нерсе офистик нерселер саткан жерде мондай кагаздарды бекитчү нерселер бар, кичинекей мындай. Ошондой нерселерди алып туруп эле кайчыны алып, ошол жасалган тешикти бир аз моминтип чоңойтуп кеңейтип алабыз. Биздин кичинекей нерселерибизди алып тагып коебуз. Бири-бирине кириши керек. Мына, момундай спиннер болот. Бир тегереткенде эле аябай кечке тегеренет. Жана муну биздин замандагылар антистресс деп коет экен. Эми стресс болбой эле койсун бизде эч кимде, бирок ойногонго жана бош убакытта бекер отурбастан бир нерсе кылганга абдан жакшы ыңгайлуу оюнчук болуп саналат экен. Ошондуктан достор, келгиле ар кандай нерселер жасап, фантазияларыбызды өнүктүрөлү. Эмки саныбызда көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар достор.